Достор, бул ирет сиздерге өзүнүн жаш кезиндеги жаңылыш ойлорунун айынан сүйүктүүсүнөн ажыраган айымдын окуясын сунуштайбыз. Мен 30 жаштамын. Бир күйөөгө тийип чыккам. Балам бар. Биринчи күйөөмдү катуу сүйчүмүн. Сүйлөшүп, келечекке максат коюп үйлөнгөнбүз. Бир өкүнгөнүм ошондо жаштык кылып коюпмун. Анын үй бүлөсү менен тил табышканга аракет жасабадым. Тескерисинче баланы өзүмө буруп, апасына каршы кылууну эңседим. Билбейм, эмнеге андай жолго бардым. Сүйгөнүңдү кандай сүйсөң, анын үй бүлөсүнө дагы ошондой мамиле жасоо керек экенин эми түшүндүм. Жашоодо кишилерден өзүң каалаган нерсени талап кыла бербестен, алардын да талабына ылайык болуш керек экен. Өткөндү эстегенде эмне? Баары бир майнап чыкпайт. Ажырашкандан кийин болгон күчүмдү ийгиликти багынтууга жумшадым. Кудайга шүгүр, эңсеген нерсемдин баарына жеттим. Бирок мен бактысызмын. Күндө кечинде кетип баратып, кабат үйлөрдүн терезесин карап өтөм. Ачылган парданын ары жагында бактылуу үй бүлөлөрдүн кечки маанайы. Аялдар дасторкон жайып, жолдошу ашканада чай ичип, балдары ары бери чуркап жүрүшөт. Мындай жашоого жетүүгө аракет жасадым. Facebook баракчама жакшынакай түшкөн сүрөттөрүмдү жарыяладым. Instagramга мактанып, жеткен ийгиликтеримди көрсөтүп, видео жүктөйм. Күндө ар түркүн жигиттер, мырзалар жазат. Алар менен таанышып, кээ бирөөлөрү менен жолугуп, ресторандарга барып жаттым. Менде бир принцип бар: эркектен акча албайм. Алардын чыгымдарын өзүм төлөй калмай жайым бар. Бул адатым эркектерге жакчу. Чыгымын төлөгөн сайын өзүмө сыйырмат чогулткандай сезилет. Мындайча айтканда, эркектердин демөөрчүсү сыяктуумун, бийлик менин колумда. Кызыгы, эркектер менен мамиле 3-4 айга уланат. Андан кийин эле алчуусун алып, анысы аз келгенсип карызга акча сурашат же болбосо бир бизнес ачып берүүмдү талап кылышат. Аягында бири-бирибизден качып баштайбыз. Аларга байланып каламбы билбейм, бир жума өтүп, өзүм чалып, кечирим сурап, кайра кайтып келүүсүн өтүнөм. Алар мени шылдыңдап, басынтып, сөгүп, каалаганымды дагы жасайсыңбы дешет. Эң жаманы ушул болгон нерселерди эч көңүлүмө албай жалдырай бергеним. Азыр үй бүлө күтүп жашагым деле келбей калды. Кийин менден үлгү алган балам мага окшоп жалгыз калбайбы деп корком. Урматтуу Билесиңби KG долбоорунун окурмандары, сиздерден кеңеш күтөм.